Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ат башыда алгачкы жолу лапароскоп менен 3 бейтапкы операция жасалды. Ат башыда биринчи жолу Германияда чыгарылган лапароскоп аппаратынын жардамы менен өткө операция жасалды. Райондук администрациядан билдиришкендей, операция Борбор калаадагы клиникалардын мыкты профессор дарыгерлери тарабынан жасалып, Ат башы райондук бириктирилген ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн хирург дарыгерлеринин жааматы да катышып тажрыйба алышкан. Лапароскоп хирургиялык аппарат калкка сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү, операцияга болгон муктаждыктарды жеңил чечүү максатында Жапон элчилиги аркылуу 7,6 миллион сомго алынып берилген. Бул жабдыктын камерасы так да аны көрсөтөт. Анын жардамында абдоминалдык хирургия, гинекология, лор, боор жана урология багыттарында да операция жасоого мүмкүнчүлүк бар. Лапароскоп аппараты менен гинекологиялык операцияларды да өт алдыруу, аппендицитти жасоого болот жана ички органдарга диагностика да жүргүзөт. Буга чейин операцияга муктаж болгон бейтаптар Бишкек шаарына барып, диагностика өтүп, андан соң операция жасатууга бир топ убакыт кетип, жарандарга ыңгайсыздыктар жаралып келген. Мындан ары райондук оорукананын хирург дарыгерлери лапароскоп аппараттары менен жогорудагыдай операцияларды жеринде жасап, калкка медициналык жактан сапаттуу кызмат көрсөтүп, калктын саламаттыгын чыңдоого зор салымын кошот деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Бишкекте белгилүү журналист Нарын Айыпты акыркы сапарга узаттуу зыйнаты өттү. Бишкекте белгилүү журналист Нарын Айыпты Идинов Нарынбек Айыповичти акыркы сапарга узаттуу зыйнаты өттү. Иш-чара өзү жашаган 10-Кичи райондогу үйүндө өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган өкмөт мүчөлөрү, коомдук ишмерлер, саясатчылар жана жакын туугандар катышып эскеришкен. Журналист Нарын Айып 13 февралда Бишкекте дүйнө салды. Ал 7 каналда иштеп жаткан жеринен өзүн жаман сезип жүрөгү кармап калганы кабарланган. Нарын Айып 1952 жылы Нарын облусунун Жумгал районунда туулган. 1969 жылы Бишкектеги номер 4-орто мектепти аяктап, 5 жылдан кийин Кыргыз улуттук университетинин физика факультетин 1974 жылы кызыл диплом менен бүтүргөн. Алмазбек Атамбаев менен Шаршенбек Абдыкеримов жөн жерден бирикпегендир. Кой Таш окуясына байланыштуу сотту тездетип укуктук баа берүүлери болжолдонууда. Сыяк Алмазбек Атамбаев чет өлкөдө жүргөнүнө байланыштуу сыртынан соттолуп өлкөгө келе албай турган шарт түзүлөбү? Эгер келсе аба газабы күтөөрү да айтылууда. Бирок экс-президент да оңой жоо эмес. Ал саясий кырдаалды байкап, ошого жараша чечим кабыл алышы мүмкүн. Айтмакчы, Европада Алмазбек Атамбаев менен Шаршенбек Абдыкеримов байма-бай байланышып, жакында мамиле кылып жатышканы, Кыргызстандагы саясий абалга анализ жасашканы каңууланууда. Ыңгайга жараша келип да калышабы? Шакинин байлыгы үй-мүлкү күтүүсүз жерде мамлекетке өткөнү да ошол себептенби? Айтоору эки ойчулдун баш кошуп калышканы бүйүр кызытып, көп сырлар ачылбай жаткандай деп жазган Арыба Кейжи сайты. Москванын борборунда таксиде иштеген кыргызстандыкка бир нече ок атылды. Москва шаарында таксист болуп иштеген кыргызстандык 27 жаштагы жаран травматикалык тапанчадан атылган октон жаракат алганын маалымат булактары, телеграм каналдар жазып чыгышты. Маалым болгондой, кыргызстандык жаран Kia үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жатканда Geely үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу менен жол талашып чырдаша кетишкен. Натыйжада Geely унаасынын айдоочу травматикалык тапанчасы менен таксистти атып жиберген. Ок жеген айдоочу башкарууну жоготуп, унааны сүзүп алганда экинчи айдоочуга да бир нече ирет аны көздөй атып, окуя болгон жерден из жашырып кеткен деп жазды Риадовка. Таксист тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Москванын ички иштер башкармалыгы ок чыгарган айдоочу кармалганын маалымдады.
Басман райондук кайгыл күзөт кызматкерлери тарабынан ок атуу менен коштолгон жаңжалдын 39 жаштагы катышуучусу кармалды деп билдирген мекеме. Тапанчанын ээсинде аны алып жүрүүгө уруксаты бардыгын, бул факт боюнча текшерүү иштери жүрүп жатканын кошумчалаган. Москвада кыргызстандык таксист жаракат алганы тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы өкүлчүлүгү азырынча маалымат бере элек. Менин балам акыркысы болсун. Кара сууда каза болгон окуучунун атасы. 12 февралда Кара суу район Манас айыл аймагындагы Каратай айылында жайгашкан орто мектебинде 9 класстын окуучусун 2007 жылы туулган бала уртокмокко алып алган жаракатынан улам окуучу каза болгон эле. Маркумдун ата-энеси Серептөө телеканалына маек берип каргашалуу күн тууралуу айтып берген. Мектептеги эрекетчиликтен каза тапкан Адилеттин атасы Бактыбек Ибраимов баары мыйзам чегинде каралышын талап кыларын айтат. Менин балам акыркысы болсун. Күнөөкөрлөр өз мойну жазасын менен тартышса, ушул убакка чейин канча деген ата-эненин көз жашы төгүлүп, канча деген баланын өмүрү кыйылды. Мындан ары да уланышы мүмкүн эгер биз кыргызчылык кылып жаап коюп тааныш билиш кылчу болсок. Бактыбек Ибраимов мугалимдер ФАПтагы дарыгерлерде жалган маалымат бергендиги үчүн жоопко тартылды, укук коргоо органдарына кайрылган. Мен ФАПка келип тез жардамга чалганымда өзүңөрдүн аймагыңарга чалгыла дешти. Ушул жерде медицина тармагындагыларга да кайрылам. Тез жардамды батыраак жиберсеңер, муктаж болгон үчүн чалабыз да. Андан сырткары ички иштер органдарына да кайрылып, мектептин директорун мугалимдерди жалган маалымат бергендиги үчүн жоопко тартышсын. Алар мага балаңыз танаписте кетип баратып эле жыгылып түштү дешкен. Кулап түшкөндүр деп ойлогом. Мугалимдердин сөзүнө ишенип доом жок деп жазып бергем. Экинчиден, айылдагы ФАПтын дарыгеринин баланын каны аз болчу учетто турчу деп жалган маалымат көрсөткөн үчүн ага да чара көрүлүшүн суранып кетем. Эгер менин үнүмдү угушпаса, Камчыбек Ташиевке чейин барам. Менин чырактай жапжаш балам өтүп кан жутуп отурам, деди Адилеттин атасы. Анын айтымында милиция кызматкерлери мектептеги камераларды текшеришкен. Камераны карашты, көрсө баламды сабак учурунда алып чыгып кетишкен экен. Мага мугалимдер танаписте кулап түштү дешкен да. Андан сырткары баламдын күндөлүгүндө 1-2 сабактарда 5 алганы бар. 3-чү сабакка катышкан эмес. Мага 11:30да чалып жатышат. Ошондуктан саат 10 менен 11-дин ортосунда болгон окуя деп ойлоп жатам. Балам жоош эле көчөдө мушташканын көргөн да, уккан да эмесмин. Ичинде салып жүрө берген экен, дейт Адилеттин атасы. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканын себеби, ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Турция элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Колдонууга болбой калыптыр. Мэр Ошко 150 атайын техника сатып алынаарын айтты. Ош шаардык кызматтарына 150 атайын техника сатып алынат. Бул тууралуу кала башчысы Жеңишбек Токторбаев кабар агенттигине берген маегинде билдирген. Анын айтымында атайын техникалар турукташтыруу фондунан бөлүнгөн 500 миллион сомго сатып алынмакчы. Учурда техникалардын 90% эскирип колдонууга такыр мүмкүн болбой калыптыр. 500 миллион сомго 150дөн ашык жаңы техника сатып алуу пландаштырылууда. Алар Ош көрктөндүрүү жана жашыл чарба комбинаты муниципалдык ишканасына, муниципалдык менчик департаментине, капиталдык курулуш башкармалыгына жана Ош шаардык жолдорду башкармалыгына берилет, деди Токторбаев.
Мэр Ош шаарындагы 9 муниципалдык аймактык башкармалыктын ар бирине өз аймагындагы инфраструктураны жакшыртуу, жолдорду, тротуарларды, балдар аянтчаларын оңдоо жана куруу үчүн 30 миллион сом бөлүнөрүн кошумчалаган. Тышкы иштер министрлиги Россияда жүрүү эрежелери өзгөргөнүн эске салды. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Россияда жүрүү эрежелери өзгөргөнүн эске салды. Маалыматка ылайык 5 февралдан баштап Россияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар чыгарылууда. Документтерин тууралабагандарга төмөнкүлөргө тыюу салынат. Жашаган жерин уруксатсыз өзгөртүүгө, бир региондон башкасына чыгууга, унаа айдоого жана айдоочулук күбөлүк алууга, мыйзамсыз мүлк жана автоунаа сатып алууга, никеге турууга жана ишкердик каттоого, банктык операцияларды жүргүзүүгө, ошондой эле тартип бузуу кайталанса адам өлкөдөн мажбурлап чыгарылат же атайын жайда кармалат. Эреженин аткарылышын көзөмөлдөө укугу ички иштер органдарына жана сотторго берилген. Ошто мыйзамсыз курулуштардын ордуна парк курулат. Бүгүн таңыртта Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Мамыров көчөсүнүн абалын текшерип чыккан. Муниципалитеттен билдиришкенде, анын жүрүшүндө шаар башчысы аталган көчөнүн боюнда жайгашкан мыйзамсыз курулуштар буздурулуп, эки тарабында шаар тургундары жана коноктор үчүн жаңы заманбап эс алуу багы түзүлөөрүн билдирген. Жеринде мыйзамсыз жана убактылуу курулуштарды бузуп алып салуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге заманбап көп функционалдуу эс алуу багынын эскиздик долбоорун даярдоо тапшырмасы коюлду. Ак Тилек Кичи районуна кирүүчү айланма жолдун боюна Мамыров көчөсүнүн эки жагына жаңы заманбап эс алуу багы курула баштайт. Бардык тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Бул бакка анын өнүгүүсүнө салым кошкон белгилүү инсандын ысымын ыйгаруу керек деген мэр. Шаар башчысы белгилегендей, бул бак шаарга түштүк чыгыш тарабынан киргенде шаардыктардын визиттик картасы болуп калат. Эс алуу бакты куруу Мамыров көчөсүндөгү жолду капиталдык оңдоп түзөөгө иштери менен бирге жүргүзүлөт. Өлкөдө 2 күндө 186 мас айдоочу кармалды. Рулда рейди. Кыргызстан 14-15 февралда жүргүзүлгөн Рулда аталышындагы рейдтин жүрүшүндө 186 мас айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байгаз Айтыкул уулу билдирди. Анын айтымында рейд жол кырсыктарынын алдын алуу жана коомдук тартипти камсыздоо максатында жүргүзүлүүдө. 2 күндө жол эрежесин одоно бузган 6802 айдоочулар аныкталган. Анын ичинен мас абалында унаа башкарган 186 айдоочу, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 259 айдоочу, ылдамдыкты ашырып айдаган 1072 айдоочу, каршы тилкеге чыгуу менен унаа башкарган 98 айдоочу, автоээн баштык жасаган 7 айдоочу, терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан 36 айдоочу. Ошондой эле жол эрежелерин одоно бузгандыгы үчүн 1055 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына киргизилген. Кызматына кайдыгер караган жетекчилердин жоопкерчилиги каралат. Жеңишбек Жоробеков. Кызматына кайдыгер караган жетекчилердин жоопкерчилиги каралат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын онлайн кеңешмесинде айтылды. Кеңешмеде аталган уюмдун башчысы Жеңишбек Жоробеков жерлердеги башкармалыктардын башчылары катышып, жол унаа кырсыктарынын алдын алуу жана өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарына бөгөт коюу, ошондой эле өткөрүлгөн рейдтик иш-чаралардын жыйынтыгы каралган. 2023 жылдын башынан тартып өлкө аймагында жол унаа кырсыктарынын алдын алуу максатында өткөрүлгөн Рулда Бахус жөө жүргүнчү аталышындагы рейдтик иш-чаралардын жыйынтыгы каралган. Жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы тарабынан жөнөтүлгөн тескемеге буйруктарды өз убагында аткарбаган жетекчилердин жоопкерчилигин кароо боюнча сунуштар берилген.